жан дүйнөңдөн жаралып, оюндун асылын арнаган балага кандай гана жакшы нерселерди арнабайсың. Ал гана эмес, бала окуп, билим алган мектепте ыйык жай катары бааланып келет. Баланы турмушка ташалдырып даярдоодо мектептин орду чоң экендигин эч ким тана албайт. Мектеп жөнүндө айтылган акылман ойлор, далай сонун акыл сөздөр Бишкек шаарындагы 90 жылдык тарыхы бар легендарлуу мурдагы номер 5 бүгүнкү күндөгү профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейине арналып айтылгандай. Бул лицей билим берүүнү, мектептеги билим берүүнү санариптештирүү боюнча көп иштерди жасады. Мектептеги билим берүүнү санарипке өткөрүү маселесин булар бир нече жылдар мурун сезишкен, байкаган. Бул мектепти ушунчалык базалык даярдыктары жакшы болуп калгандыгына байланыштуу келечекте биздин Кыргызстандын жалпы мектептери үчүн бир илимий методикалык база катары түзүүнү сунуштаар элем. Республика менен өмүрлөш болгон, уясынан илимдүү жаштардын далай муунун тарбиялаган, эл кызматын аткарган 100 миңдеген эр азаматтарды даярдаганы, берген билим тарбиясы анын улуулугун далили. Азыркы учурда жер жүзүндөгү жашаган инсандарга чоң талаптар коюлуп атат. Мисалы ошол ийкемдүү көндүмдөрдү калыптандыруу, бул элдер менен баарлаша билүү, көйгөйлөрдү чечүү, андан сырткары ошо санариптештирүү көндүмдөрүнө да ээ болуу. Марк Бренский психолог айткандай, ар бирибиз ошо санариптештирүү доорунда жашоого даяр болушубуз керек. Профессор Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейи чоң көмөк көрсөтүп атат да. Мисалга алсак, ошо канча жылдан бери санариптештирүүгө чоң көңүл бурулуп, азыркы учурда ошо мектептин жамааты тарабынан 100гө жакын электрондук окуу китептери түзүлүп чыкты. Бул жерде ошо жалгыз эле информатик мугалимдин салымы гана эмес, ошол эле предметтик мугалимдердин салымы чоң. Мектеп коомдун күзгүсү деп пикиринен айтылбаса керек. Анткени өлкөбүздө болуп жаткан саясий экономикалык өзгөрүүлөр мектепке да чоң таасирин тийгизет. Мына бүгүнкү күндө Кыргыз билим берүү академиясы ушул жалпы мамлекеттик билим берүү стандарттын жаңылоо, предмет ошонун алкагында предметтик стандартты программаларды иштеп чыгуу, ошондой эле жаңы муундагы китептерди даярдоо маселеси бул эң негизги бүгүнкү күндүн талабы деп айтып койсом болот. Бүгүнкү күндөгү жаш бала, окуучу же болбосо студент бул бүгүнкү күндө санариптик технологияларды өтө мыкты өздөштүргөн муун деп айтсак болот. Ошол эле учурда аларга сабак берип аткан, окутуп аткан эжелер, агайлар канчалык деңгээлде ошол санариптик технологияларды мыкты колдоно алат. Ошол жерден ар түрдүү булактардан керектүү ошол билимин андан да тереңдеткен маалыматтарды канчалык деңгээлде туура тандап анализдей алат. Бүгүнкү мектеп-лицей мезгил талабына үндөштүрүп, келечекте Кыргыз элинин жүгүн көтөргөн уул кыздарды тарбиялап билим берүүдө. Бул мектеп бир кылымга жакын өзүнүн ишмердүүлүгүндө көптөгөн Кыргызстанга салым кошкон инсандарды тарбиялап чыгарды. Мектептин коллективи дагы ушул жөн эле бул практикалык ишпе же болбосо методикалык иштер менен эле ишке тартылбаса, булар илимий иштерге дагы абдан көп салым кошуп аткан болот да. Мектеп директору Марат Үсен Акунович өзү илимдин кандидаты, доцент, бирок азыркы күндө докторлук ишин жактаган алдында турат. Өзү Кыргызстандагы окутуунун теориясы жана методикасы деген диссертациялык кеңештин мүчөсү болуп эсептелет. Андан сырткары мектептин ичиндеги 6 мугалим кандидаттык диссертациясын жактайбыз деп илимий иштер менен алектенип атышат. Ушул иштердин баардыгы тең ушул мектептеги санариптик билим берүү чөйрөсүн түзүү, маалыматтык билим берүү чөйрөсүн түзүү, маалыматтык технологияларды окуу процессинде ийгиликтүү колдонуу маселелеринде ар бир багытта иштерди алып барып атышат. Мен ойлойм, дагы бул бир жакынкы келечекте мектеп дагы ушул жөн эле практикалык иш эмес, методикалык иш эмес, илимий жактан дагы абдан чоң салым кошот деген оюм бар. Көптөгөн жогорку окуу жайлар менен бул мектеп байланышта
көптөгөн окуу жайларынын ошо педагогикалык багытындагы илим посттору келип ушул мектептен эксперименталдык иштерин өткөрүп кетип атат. Бул мектеп үчүн дагы пайда, илим үчүн дагы пайда болуп эсептелет. Биринчилерден кыргыз тилдүү мектептерде электрондук окуу китептерин түзүп, окуу процессинде колдонулуп башталды. Акылдуу мектеп проектиси боюнча физика, химия кабинеттеринде окуу эмеректери алынды. Дээрлик бардык окуу класстарында видео байкоолор орнотулду. Негизги биздин министрликтин негизги максаты болуп, бул мамлекеттик органдардын башкаруу системасын жаңы форматка өткөрүп, иш процесстерин автоматташтыруу болуп эсептелинет. Президентибиздин жарлыгына ылайык 2 жылдык санариптештирүү боюнча планыбыз кабыл алынган. Аталган пландын негиздеринен бири бул билим берүү тармагындагы тармакты санариптештирүү боюнча иш-чаралар каралган. Иш-чаралардын негизги максаты бул биринчиден региондордогу окуу жайларды жаңы сапаттуу интернет менен камсыз кылуу жана инфратүзүмүн түзүп берүү. Аны менен бирге информатика сабактарына жаңы программалар киргизүү керек. Азыркы шартка байланыштуу программирование боюнча, администрирование боюнча, кибер коопсуздук боюнча жаңы программалар киргизүүсү зарыл. Анткени эгерде биз муундарыбызга жакшы шарттарды түзүп берсек, жакшы окуу жайларды үйрөтсөк, ал бизде келечекте жакшы адис болот деген ниеттебиз. Мектеп лицейде жогорку билимдүү 155 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен 4 Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, 2 мугалим педагогика илимдеринин кандидаты, математика, информатика, химия предметтери боюнча, 69 мугалим билим берүүнүн мыкты кызматкерлери. Бул конференциянын жүрүшү ушул Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүсүндөгү жаңылануу процессинде жаңы бир нукка өтүү алдында тургандыктан аталган иш-чара өз убагында өтүп жаткан, өз убагында көрүлүп жаткан чаралардын бири катары эсептеймин. Бул санариптик трансформациялоо процессине өтүүдө Кыргыз билим берүү академиясы дагы бир топ өзүнүн салымын кошмокчу. Бүгүнкү күндө мектеп лицейде 92 класс комплектенген. Жалпы 3210 окуучу билим алса, анын 128 жатакананын тарбиялануучулары, жогорку класстын окуучулары математика, физика, информатика жана химия, биология профилдери боюнча тереңдетилип окутулат. Мектеп лицейде 67 кабинет толугу менен бүгүнкү күндүн талабына жооп бергендей, ар бир кабинет проектор, экран жана видео көзөмөлдөр менен жабдылган. Мындан сырткары интерактивдүү доскалар, электрондук китепкана, мультимедиалык борбор бар. Интернет булактары жана мектеп лицейиндеги видео көзөмөлдөө түзүлүштөрү үчүн сервердик борбор түзүлүп иштеп жатат. Бул мектеп лицейибиз азыркы күндө дагы өзгөчө жана заманбап деп айтсам жаңылышпаймын. Мектеп лицейибизде информатика, математика, химия, биология предметтерине көбүнчө басым жасап окуйбуз. Бул да болсо биздин ар тараптуу болушубузга шарт түзөт. Мектеп лицейибизде электрондук вариантта түзүлгөн окуу куралдарын, электрондук журналдарды, электрондук күндөлүктөрдү колдонуу мага аябай жагат. Бул мектеп лицейибизге мындан ары дагы өнүгүүнү жана ийгиликтерди каалаймын. Ошондой эле ар бир бүтүрүүчү бул мектеп лицейибиз жөнүндө сыймыктануу менен айтат деп ишенем. Профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеби лицейи 2017 жылы Астана төмөндөгү перспективалык пландагы жумуштарды койгон. Биринчи, информациялык системалардын жардамы менен орто мектепте билим сапатын көтөрүү деген теманын үстүндө биз төмөндөгү этаптагы жумуштарды аткардык. 2017 жылы мультимедиалык лаборатория түзүлдү. Газпром Кыргызстан компаниясы тарабынан 20 компьютер алып келинип, ошол компьютердин жардамы менен биз электрондук окуу китебин түзө турган информациялык система Санрафтын негизинде электрондук окуу китепти базалык окуу планы боюнча негизги табигый предметтер боюнча электрондук китептерди түзүп баштадык. Азыркы этапта мына 3 багыттагы 3 компоненти бар. Биринчи компонент кайсы биздин кыргыз тилдүү мектептерине кирген. Бул электрондук китептерди базистик окуу планы боюнча түздүк. Электрондук журнал эл журду информациялык платформасын киргиздик.
анан электрондук мектеп информациялык платформасын киргиздик. 3 компоненти бар кыргыз тилдүү мектептерде. Азыркы этапта эң жалгыз мектеп десем жаңылышпайм. Билим берүү министри Алмазбек Бейшеналич тарабынан мындай багыттагы бизге милдеттер коюлду мектептердин астында. Ушул электрондук мектеп онлайн режимде биздин мигранттын балдары мейли Турцияда, Россияда, Америкада жүрөбү, алар онлайн режимде бизде окуп 9 класты бүтүп, күбөлүк алып, 11 класты бүтүп, жетилүү аттестатын алганга чейинки бүткүл кадимки традициялык окуу процессин автоматташтыруу жүрүп атат. Бул электрондук мектеп деп мен айтып кеткен информациялык платформанын жардамы менен ишке ашмакчы. Ошол аралыкта эңки окуу жылына биз буюрса ушул электрондук мектеп информациялык платформасын бүткүл республикалык деңгээлде биздин мектептин базасында апробациядан өткөрүп ишке бермекчибиз. Буга биздин ар бир предметтик мугалимдер активдүү катышат. Кайсы предмет болбосун биз электрондук китеп түзүүнү үйрөтүп бердик. Мына жакында март айында биз 34 мектепке электрондук окуу китебин кантип түзүү боюнча шаардык мектептерине семинар өткөзүп бердик. Дагы эле ошо электрондук мектепти жалпы билим берүү системасына орто мектептерге киргизүү үчүн биздин мектептин базасында мына ушундай иштер жүргүзүлгөнү турат. Илимий конференциянын катышуучулары ушул санариптештирүүнү трансформациялоо аркылуу мектеп билим берүү системасынын сапатын көтөрүү боюнча илимий конференцияга кош келиңиздер. Мындагы биздеги мектептин ичиндеги болуп тажрыйба алган мугалимдер тарабынан бизде эмне иш жасалганын өзүңүз көзүңүздөр менен көрүп, региондон келген мугалимдер көп пайдалуу нерсени алып кетет деп ойлойм. Мугалимдик ишке, илимий иштериңизге жалпы ийгилик каалайм.